Assalamu alaikum benim kadırlı Kırgız elim. Bismillahirrahmanirrahim. Günkü şul efir arkылуу ayta turgan bizdin bayandın teması tömöndөгүчө bolmoktu. Men ар bir aytıp atkan sözüm, niyetim, maksatım birinci Allah Taalamdın, Kuday Taalamdın razısılığı üçün, ekinci soopçuluğu üçün, Kırgız elimdin salamatçılığı üçün. Здоровья нации дейт. Менин улутумдун саламаттыгы сактоо менин өз милдетимдин. Бүгүнкү темабыз биз өткөн темаларда айтып кеткенбиз. Адамдардын ден соолугундагы оорулар. Мен ушу тажрыйбасы бар табып катары өз тажрыйбамды, өз акыл кеңешимди өзүмдүн эли журтум менен бөлүшкүм келет. Менин максатым ошо элибиздин саламаттыгы бекем болсо, ден соолугу. Ошого мен да өзүмдүн кошкон салымым, өзүмдүн тажрыйбама байланыштуу көргөн билгенимди, себепкер болгон, айыктырган медицина боюнча маалыматтарды сиздерге айткым келди. Бүгүнкү темабыз эми өткөнкү берүүлөрдө айтканбыз, адамдардын ден соолугунда эки түрдүү оору болот. Биринчиси органический деп коет. Адамдардын ден соолугунда инфекция, вирус, травма, ысык өтүү, суук өтүү деген сыяктуу ушундай оорулар болот. Булар атайын медицинадан дары дармек менен айыга турган оорулар болот. Ал эми экинчисин айтканбыз, бул энергетический болезня деп. Энергиядан, кара энергиядан пайда болгон оорулар болот. Бул оорулар элдик медицинадан гана айыга турган оорулар, анан Курандан шифа боло турган оорулар. Бул оорулар кайсы оорулар? Көз тийүү, каргыш тийүү, тил тийүү, сыйкыр дубасы, ушул сыяктуу тескери энергиядан пайда болгон оорулар болот. Булар дагы адамдын ден соолугундагы түрдүү ооруларды жаратат. Ушундай сыйкырдан, көз тийгенден, каргыш тийгенден, тил тийгенден лапаз, назар деп коет. Булардын бир 10 чукул аттары бар. Медицинанын терминин айтканда диагноздору бар. Ошондо да адамдар ооруйт, кырсыктайт, кадимкидей эле давление болот, жүрөк оору болот, баш оору болот. Ошол оорулар боюнча ар бир тема боюнча өзүнчө бөлүп бир элге маалымат берейин дедим. Себеби кээ бир учурда туура эмес маалыматтар элдерге кетип калып, мисалы көз тийген, каргыш тийген, сыйкыр деген бар. Ушулардын симптомдору, кээ бир симптомдор окшош болот, бирок зыяндуулуктары ар башкача болот да. Анан ушу көз тийгенде деле сенде сыйкыр бар экен деп, назар тичкөн болсо деле сенде сыйкыр бар экен деп эле баардыгын эле бир темага коюп, сыйкыр бар сенде деп эле адамдарды мындай бир адашууга же болбосо кандайдыр бир жаңылууга, бир ооруга душар кылат да. Менде сыйкыр бар экен, мага ким сыйкыр окуп деп айлана чөйрөсүнөн душман издей баштайт да. Ким мага дуба кылды деп ушунтип менен адашуу болот. Туугандар арасында касташуу, көңүл калуу деген болот да. Эми сыйкыр дегенди мен жок деп айта албайм. Сыйкыр деген болот, бул аз эле учурда болот да. Көпчүлүк учурда ошол жана мен жогоруда айткан көз тийип калса деле сага сыйкыр кылып коюптур, каргыш тийген болсо деле сага сыйкыр кылып коюптур деген сыяктуу болуп, адамдарга ыйманга келтиргендин ордуна каармандарды ыймандан чыгарып, ал мени окутса мен аны окутам деген сыяктуу бир ушундай адамдарды касташып, бири-бирине душман кылып коет да, билбей туруп. Эми бул жерде баардыгынын айырмачылыктары бар. Кээ бир мезгилде бир симптомдор окшош болот, бирок зыяндуулуктары ар кандай болот. Көз тийгендики башка, сыйкыр тийгендики башка, лапаз деген башка, назар деген башка. Булардын маанилери кандай? Булар эмне себептен кандай учурда пайда болот? Ошолорду аныктамасы менен айтыш керек. Менин бүгүнкү темам ушул бир назар деген темага көңүл бөлүп айтайын дедим. Бул назар деген эмне? Бул кайсыл учурда болот? Ушу назар түшкөндө дагы адамда турмушта оору пайда болот, жетишпестик болот, кырсыктар болуп калышы мүмкүн. Ушул бүгүнкү темабыз назар деген. Бул кайсыл учурда болот? Бул назар деген ата эненин
ыраазычылыгы анан нааразычылыгынан пайда боло турган нерсе. Назар деген. Бул каргыш эмес. А, Бул ата эненин ыраазычылыгы же нааразычылыгынан пайда болчу илдет бир оору бул дагы. Аллах таалам ушу өзүнүн Кур'ан-ы Кариминде айтат. Биз баардык молдокелер таалим болуп айтып атышат, атаң ыраазы болсун, энең ыраазы. Ата ыраазы, эне ыраазы, Алла ыраазы дейт. Аллах таалам биринчи ыраазычылыкты ата энеңден ал деп атат. Анан менин ыраазычылыгымды табасың деп. Кээ бир учурда кээ бир адамдар ата энесин сыйлабай туруп эле башка бөтөн бирөөнү сыйлайт, же мен намаз окуймун, динде жүрөм дейт. А үйдө отурган ата энесине көңүл бөлбөйт, алардын ыраазычылыгы менен мындай айтканда эсептешип да койбойт. Ушул адам мага ыраазы бекен же нааразы бекен деп. Динде жүргөн да адамдар бар. Намаз окуймун деп атат. Бирок ата энесинин ыраазычылыгына көңүл бөлбөйт. Аллах таалам айтат экен: "Эй пендем, мен сени бул ааламга атаң менен энең аркылуу жараттым, себепкерлер. Ошол көрүп турган ата энеңди сыйлабагандан кийин көрбөй турган мени сыйлайм дебе, мен сага ишенбейм" деген экен. Сенин кылган амалың, сенин кылган сооп ишиң кабыл болбойт экен. Аллах таалам ишенбейм дейт экен. Анан ошон үчүн биринчи ата менен эненин ыраазычылыгын алайлы. Кээ бир учурда аталары иштер менен барчы бай кишилер болгон болсо, булар ата энесин илимдүү же билимдүү болсо сыйлайт экен. Менин атам сыймыктанам деп. Кээ бирөлөр аталары момун мусулман болсо, же кызматтары төмөн болсо, ата энесин айтканга уялып тааныштырбай же сыйлабай, эми бул бир байкуш деп. Ошол байкуштар сени ушул ааламга жараткан, ушул азыркы сен жетип аткан ийгиликтерге, ошол даражага ошол эки байкуш жеткизген болот. Ошон үчүн ата менен эненин батасын алган адам бактылуу тирүү кезинде алган болсо. Эгерде ким ата энесинен бир да жолу бата албаган адам болсо, бул адам бактысыз болуп эсептелет. Мен муну айтып атканым өзүм ушунча 32 жылдык тажрыйбамда жетишээрлик далилдерди көрдүм. Себеби мен дарыгермин. Табып катары өзүмдүн далилдериме таянып туруп анан айтам муну. Молдокелер хадистерден, Курандан айтып атат, күнү түнү ата энеңди деп, бирок ошого кээ бир адамдар көңүл бөлүп угуп атат, кээ бир адамдар маани берип түшүнбөй атат. Мен эми ушул дарыгер катары ар бир айтып аткан сөзүмө мен Кудайга тооба деп, Кудайга шүгүр, Алхамдулиллах, ла илаха иллаллох, Аллахым улук, Аллахым ыйык деп туруп айтамын. Мен далил катары бир эки окуя айтып берейин. Сөзүм кур болбош үчүн мен өзүм себепкер болгон окуялар. Бул биринчи бир атанын назары дегендин тийген таасирин айтып берейин. Бир мындан бир 10 жыл мурда болуш керек. Мага бир казак улутунда жигит келиптир, 40 жаштарда куракта экен. Анан мага кезекке жазылып, кабыл алууга кирип атат. Келиңиз деп, кандай себеп менен келдиңиз десем, молдоке, мен сизден бир эле кеңеш сурайын деп келдим. Анан бериңиз сурооңузду десем, мен ушул бир аялым менен үйлөндүм эле, 5 жыл жашадым. Келинчегим төрөбөй койду. Аны кетирдим. Андан кийин дагы бир келинчекке үйлөндүм, экинчисине. Буга 3 жыл болду. Бул да төрөбөй жатат. Анан муну да кетирип, башкадан үйлөнөйүн деп атам. Анан бирөөлөр аркылуу сизди угуп калып келдим. Кандай кеңеш бересиз деп. Анан мен айтып атам, ден соолугуң кандай десем, бир жерде бир чоң окуу жайда проректор болуп кызмат иштеген жигит экен. Көрүп турбайсыңбы мен деген. Здоровоймун, аябай ден соолугум. Бул аялдар начар болуп, аялдардын азабына мен бала көрө албай жүрөм, 40 жашка чыктым деп. Анан мен бир суроо берейин сизге дедим. Десем, суроомду бердим. Ал жигит жалган сүйлөп койду. Анан макул, жалган экенин билип туруп, сиз бир 5-10 мүнөт күтүп туруңуз, мен эшикке чыгып келейин деп, сыртка чыгып, анан кайра бир 15 мүнөттөн кийин кирсем, менин жанымда отурган тиги босогон эшикте туруп калыптыр. Кирсем, өңү бопбоз. Эмне болду десем, ой ага, кечирип коюң, жана сурооңузду кайра бериңиз. Мен сизге өтірік жалган айтып койдум, жана туура эмес айтып койдум деп. Келип отуруңуз. Эми бул жерге Кудай деп келгенден кийин
Чындыкты айтыш керек. Жалган айткан адам келбей эле коюш керек. Ишенбеген адам дагы келбеш керек. Десем анан кайра сурооңузду бериң, ага мен жооп берейин деп. Анан мен суроом мындай болчу, жөнөкөй эле суроо болчу. Атаң менен болгон мамилең кандай? Десем, атам экөөбүз жакшы эле болчубуз, мамилебиз дейт. Анан мен айтып атам, эгер атаң менен жакшы мамиледе болсоң, мен бул суроону бербейт болчумун да. Ошол жакшы мамиле болбогондон сурадым эле десем, эми кээде айтышып кетип, уруша кетип, сөгүшүп, ушундай бир талаш тартыштар болчу деп. Анан айттым, ай казак бир тууганым, сен мени угуп тур. Сен атаң менен айтыша кетпей эле, атаңа колуң тийген экен, атаңды урган экенсиң. Урганда да ооруп жаткан кезде, катуу кезде урган экенсиң. Ошондо сага атаңдын назары түшкөн. Анан сен болсо жакшыбыз дейсиң, туруп жаман электи. Эмне үчүн атаңарды урдуңар эле? Десем менен ага мен энемди сабагандан болушуп, атамды сабап салган болчумун, эми жаш экенин билбепмин деп. Анан сен деген бизде мусулманчылыкта атанын чоң даражасы бар. Атаны сыйлаш керек. Атага кол тиймекестүрсүн, атага катуу сөз айтканга укугубуз жок. Бул биздин мусулманчылыкта, Библияда, Инжилде, дин китептеринде да бардык жерден окуган, бир дагы баланын атага укугу жок экен. Туура болбосо дагы, ката сүйлөсө дагы ата сеники туура эмес дегенде. Себеби мен көп улуттагы адамдарды көрүп жүрөм. Орустар, немистер, ошолор келген дагы менин атам алкаш мындай дейт. Ай, ким болбосо ошондой боюнча эле кабыл алгын. Сенин укугуң жок экен. Мен силердин китепти да окуганмын. Эч жерде балага укук берилбептир. Ата жаман, эне жаман деп акыл айтканга. Эгер акыл айтчу болсо атаңдын өзүнүн атасы айтат экен же Аллах жазалайт экен же Аллах тууралайт экен. Биздин балдардын ата энеге 1% укугубуз жок экен. Сын пикир айтканга атанын каталыгын, эненин каталыгын оңдоого. Андан кийин анан казак бир тууганым анан сурады. Мен эмне кылам эми? Атам деген каза болуп калган да. Анан эми анын жолдору бар. Өзүнүн жасай турган ырым-жырымдары болот. Эгер аткарам десеңиз, мен өз кеңешимди берейин. Десем, анан макул ага, кандай десеңиз да жасаймын деп. Анан мен айттым, эми атаңыз өтүп кеткен болсо, атаңыздын атын атап Куран окутуңуз. Кыргызча түлөө, курмандык чалып, Алланын ыраазычылыгы үчүн, атамдын арбайы ыраазы болсун деп атаңызга Куран окутуп, анан мынча күн мынау дубаларды окуп, анан кечирим сураңыз. Атаңыз кечирсе, балалуу болосуз деп. Ошо боюнча кетти. 1 жылдай убакыт болуп кетти. Келбеди. Анан мен ойлодум, бул мага таарынганбы же туура эмес түшүнгөн окшойт деп отурсам, анан бир күнү бир мугалим келин келиптир, кыргыз келин. Уруксат ба агай, сизге келдим эле деп. Келиңиз, мен сизге бирөөнүн аманатын алып келдим. Кандай аманат десем, ой биз сизден былтыр бир казак агай келди беле көрүнгөнү деп. Келген, кеңешимди бердим эле, бирок кайтып келбеди десем, мен ошол кишинин атынан келдим аманат кылып. Биринчиден сизден кечирим сурады, экинчи рахматымды айтып кой. Мен ушунчалык ушул кишинин астында уят болдум. Мен ушул молдокенин айтканын жасадым. Ошол экинчи келинчеги менен кыз төрөп берди. Атамдын арбайы кечирген экен, Аллах күнөөмдү кечирген экен. Ошол бай келинчеги менен төрөп берди деп кызды болдум деп, анан мага бир аз билет бекчегин берип, ыраазычылык катын жазып кетиптир. Ага өмүрлүү болуң. Мен уят болдум, экинчи сиз менен жүздөшпөй эле коеюн деп. Бул бир далил атанын ыраазычылыгы, атанын нааразычылыгы дегенге. Ата эне байкуш эч качан нааразымын деп айтпайт. Кайсыл ата энеге барсаң эле, кой өз балама өзүм кантип нааразы болоюн дейт. Бирок нааразычылык деген мезгил ушул адамга айткан бир учур болгон кезде кетип калат. Ал жазылып калат тиякта. Кийин ал ата эне кечирдим дегенде деле же мындай өзүнүн нааразы болбодум деген ойдо болуп калат. Бул бир далил атанын назары деген сөзгө далил. Бул болгон окуя. Анан эми экинчи дагы бир ушул атанын назарына калган бир жигиттин окуясын айтып берейин, сөзүм болбош үчүн. Мына кээ бир кезгилде багым болбой атат, жолум ачылбай атат, ишим болбой атат, кырсыктап атам деген учурлар болуп калат. Эми бул бир себеп. Бардык эле нерсени бир себепке байлаганга болбойт. Биздин багыбызды ача турган, жолубузду ача турган, береке боло турган, байлыкка, бийликке жеткизүүчү бул чоң күч, бул ата менен эненин ыраазычылыгы. Мага ушул бир түштүк жактан ушул бир жигит келип көрүнүп атат.
Aga sizden bayke kеңеш surayın dep geldim. Men 10 yıl Rossiyada işlep geldim. 5 balam var. Азыр квартирада туруп атам. Ишим оңолбоду эч. Анан ушуга айламды таппай анан сизден кеңеш сурайын деп келдим деп. Анан кел илим деп кабыл алып сүйлөшүп анан кийин бул жигит да баягы атасына байланыштуу болуп атат. Анан атаң менен мамилең кандай? Атаң ыраазыбы өзү сага мындай десе, атам билбейм, мен нааразы кылгандай болгон жокмун. Атамды жакшы сыйлап урматтайм. Атам ажеке, Кудай эл кадыры бар, бактылуу киши, мен сыйлайм деп. Анан мен айтып атам, сен барып атаңдан кечирип сурап кел инем. Сен барып атаңа айтасың, ата, мен ушул жашка жеткенге чейин сизди билип билбей таарынтып нааразы кылган болсом, кечириңиз ата деп кечирим сураган. Анан атаң байкуш айтат, ой балам, мен өз балама өзүм эч качан нааразы болбойм. Мен ыраазымын балам дейт. Анан ошол кезде менин атымды айткын. Кубан деген табыпка бардым эле, ошол киши атаңдан кечирим сурап деп келди айтты десең, атаң түшүнөт мени. Деп анан кийин атасынан кечирим суратканын жөнөттүм. Бул жигиттин багы бар экен, атасы тирүү экен. Анан ошо мен айткандай барат, атасына кезигет. Анан атасынан кечирим сурайт. Бир аз белек алып ал атаңдын көңүлүндөгүдөй. Атаңдын ыраазычылыгын алып кел деп атам. Анан мен сага жардам берейин деп. Анан барып айтса, ошо мен айткандай эле, жок балам айланайын, сага кантип өз балама өзүм нааразы болбойм деп. Анан Кубан байке деген табып киши сизге жөнөттү десе, анан ойлонуп туруп, тааныйт экен ал киши бизди. Эгерде Кубан табып жөнөткөн болсо, ал киши жөнөткөн жок. Бир кандайдыр мен ойлоноюн балам. Эгер ал адам айтып аткан болсо, эми канча жыл өмүр өттү, сен балакаттан азыркы 45-50ге чыгып калдың мисалы. Деп анан ойлонуп отуруп анан тапты дейт. Балам, вообще-то бир жолу аябай таарынткансың сен мени. Ыйлап жүргөнмүн. Балам мени ушундай нааразы кылды деп. Бирок аны давно эле кечирип койгон болчумун балам мен сени деп. Бирок ал кечирилбей калган себеби баласы кечирим сураган эмес да. Эгерде кечирим сурабасаң, ал кечирилбейт эч качан. Адам кылган күнөөсүн, катасын мойнуна алып, тобо келтирип, шүгүр келтирип, кечирим сураса, ошол кезде кечирилет. Ансыз кечирилбейт. Анан балам мындай болгон бул окуя. Сен армиядан келет, ошол армиядан келе жатканда чыктым, үйгө кетип атам деп айткансың. Анан мен ошол кезде бир өзүмдүн бир курдаш кошуна киши бар эле. Ал кишиге айтып койдум, паланчабай, менин балам буюрса армиядан келатат. Келатса сенин кызыңды жакшы көрүп жүрөм. Ушу кызыңды мен келин кылып алайын. Мага бергин. Сенин кызыңды мен келин кылып алайлы, экөөбүз куда болойлу. Десем, анан ал киши айтты, аксакал, айткан сөзгө жооп бере аласыңбы? Балаң келе элек, кыз келе элек, экөөбүз сүйлөшө элек. А сен болсо буюрса буюрбаса деле алам, келин кылып алам дейсиң. Сөзүңө жооп бере аласыңбы деп. Мен жооп берем, менин балам айткандан сөзүмдөн чыкпайт ал менин балам дейт. Анан бала армиядан келет, келип 1 ай жүргөндөн кийин анан атасы чакырып, балам, үйлөн. Мен сага бир кыз таап койдум, буюрса ушул киши менен куда болобуз. Ушул кыздын киши ата энеси жакшы кишилер, ушунун кызын күлөө кылып алабыз десе, анан баласы албайм мен дейт, мен кайра Россияга кетем. Азыр үйлөнө турган такыр эмем жок. Атасы андай айтат, энеси аркылуу айтат, бала баш тартып Россияга кетип калат. Кетип калгандан кийин анан баягы кошуна киши жолугуп калып, паланчабай, канайлабыз сөз. Келин кылып алам дебедиң беле, менин кызымдын кулагын кызытасың. Эркек киши айткан сөзүнө жооп бериш керек. Сөзүңө жооп бере албагандан кийин, балаң алың жетпегенден кийин, менин кызымдын кулагын кызытып айтпаш керек болчу деп сөзгө жыгып коет. Анан ошонун анан аябай ызаланып ыйлайт көпкө чейин. Балам, мен сен деп ушундай кылсам, мени ушул жашка келгенде сөзгө жыктың, мен уят болдум деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ата унутуп калат. Андан кийин анан канча 2 жыл, 3 жыл өтөп, ошондон кийин анан тиги баласы өзүнүн сүйдүм, күйдүм деген кызын алып келип, анан үйлөнүшөт, жакшы эле баары. Бага ачылат, балалуу болот, жашайт. Бирок бага ачылып жүргөн менен ырыскысы кем болуп, жетишпестик болуп атат турмушта. Көп аракеттерди жасаптыр. Бул жерде ал баланын башка күнөөсү жок. Бир күнөө атаны нааразы кылып койгон. Анан атасын айтса, анан
Atası эсте ушундай болгон балам, бирок мен сени кечирдим эле. Эгерде эми сени кубам табып жөнөткөн болсо, балам эми кечирдим деп. Анан баласы ыйлап атасынын колун өөп, этинен өөп, ата мени кечир. Мен балалык кылдым. Мен сиз ошончолук жүрөгүңүздүн ооруганын сезген жок элем билген деп. Анан атасы кечирген экен. Келип анан ата мен эме байке мен барып атамдан кечирим сурап келдим, кандай дейсиз деп. Карап анан туура атаң эми кечириптир деп, мен дагы өз батамды берип, өз жардамымды, өр кеңешимди бердим. 4-5 жылдын ичинде дүркүрөп, жолдор ачылып, үй алып, 3 этаж там салды, келин алды, жип машиналарды минип жүрөт. Ушундай кылып ырыксызы көбөйүп байып кетти да. Анан айттым, эми ушундай болду, ушуну туткун. Эми дөөлөт деген бир келет, бир кете турган нерсе. Мына ата ыраазы болуп койду жүрөгүнөн. Бул баланын кандай жол ачылды, бак ачылды. Эми кантип жол ачат, кантип бак ачат дейт. Сенин багыңды, сенин жолуңду ата эненин ыраазычылыгы ачат. Анан ата эненин жүрөгүн оорутуп койгон нерсе бул назар деген ошол болот. Бул эки атанын окуясы болуп атат. Эми үчүнчү эненин назары болот. Эне деген ыйык зат болот. Бекеринен айткан эмес, бейиш эненин таманында деп. Биз энеге кандай жакшылык кылбайлы, кандай сый урматтабайлы, биз эненин сүтүн актай албайбыз. Ушул жерден азыр Меккеге көтөрүп барып, жөө барып, кайра көтөрүп келсек дагы ушундай бир суроо болот. Бир адам айтып атат дейт, мен энемди Меккеге жөө көтөрүп барып, мойнума кайра көтөрүп келсем, мен эненин карызынан кутуламбы деп. Ошондон бир молдоке айткан экен, сен бир түндүк караган карызынан кутуласың деп. Демек өмүр бою мойнубузга көтөрүп турсак да, эненин берген ак сүтүн актай албайт экенбиз. Ошон үчүн бул энеге байланыштуу бир окуя айтып берейин. Бул да бир 7-8 жылдын аралыгында болду. Мага ушу дарылоого бир апа келип дарыланып жүрдү. Анан мен деген дарыгермин. Бир эле ден соолугун эмес, адамдын көңүлүн карайм. Адамда санаа менен ооруйт, кыжылчылык болот, капачылык болот, арман болот, күйүт болот. Бул дарылап койсоң эле бирөөнүн башы ооруйт дейт, бирөөнүн жүрөгү ооруйт дейт. Ал органический деген да оору болушу мүмкүн. Санаадан бирдемеге кыжыл болгондон, капа болгондон, өкүнгөндөн дагы адамдын денесинде оору болот. Мындай учурда медицинанын берген дарысы дагы, уколу да таасир бербей калышы мүмкүн. Бул эненин нааразычылыгы. Мага ошо бир апа келип дарыланып жүргөн, анан дайым карап коем, мен берген дары таасир берип атат, бирок көңүлү ачылбайт, жүрөгү сыгылат. Анан суроо бердим, ой апа, сизде эмне жакшы болбой атасыз? Көңүлүңүздү бир нерсе оорутуп атат, жүрөгүңүз ооруп атат. Бул оорудан эмес, бир санаа бар сизде десем, анан балам ыраазымын, менин жүрөгүмдөгү дартты бир Алла билди, сен билдиң. Эми ыймандай сырымды сага айтайын балам. Менин бир ушул эми 3-4 баласы бар экен, балдарым баары эле жакшы. Мен улуу балам менин жүрөгүмдү оорутуп жүрөт. Шаарда жашайт. Мен бир ушу региондон келген экен. Сизге келип дарыланып атам. Азыр кичүү баламдын үйүндө жүрөм. Улуу балам ушунда, эң улуу балам деп ушул ишенген, таянган балам ушул болчу. Абышкам жок. Балдарга ата болот. Мага жөлөк болот деген балам үйлөнгөндөн кийин мүнөзү өзгөрүп кетти. Мага энедей мамиле сый көргөзбөй калды. Менин айткан сөзүмдүн бирөөнү да укпай калды. Менин жүрөгүмдү ооруткан оору ушул балам деп. Анан айттым, апа, сабыр кылыңыз. Мен колумдан келген жардамды берейин, апа. Бизде мусулманчылыкта адамдарды ыйманга келтире турган дубалар бар. Ошо атасын, энесин эстетип, ыйманга келтирип, жардам берейин деп. Анан ошол апа, мен сизди тууралуу балам айтсам барбайт, укпайт деп. Анан башка жактарга барып жүрөт, бирок менин сөзүмө кирип, мен ушу сиздин баян таалимдерди угуп, менин балама да ушул жерден таасир болобут беле деп. Анан өзү да акыркы күндөрү ден соолугу жакшы эмес, бирок ооруган жокмун деп коюп жүрөт. Мен эне катары билем баламдын ооруганын. Мен келдиген жакка келбей, келинчеги келгенде жакка кетип калышат экөө. Анан бир күнү ыйлап келип атат. Эмне болду десем, бүгүн остановкада турсам сизге келейин деп. Балам звонок кылып калды дейт. Карасам, жолдун аркы жээгинде туруптур дейт. Машинадан түшпөй туруп, апа кайда баратасың деп.
Anam men darылууга кетип аттым эле десем, апа менин убактым жок сизди алып барганга деп, ал балам мени көрбөй атат, мен баламдын машинасын таанып маңдай тескей турабыз дейт. Ошол жерден мага жол эме кылып атат. Апа өзүң бара бер, менин убактым жок. А балам менин маңдайымда токтоп турганын остановкада мен берки жээкте көрүп турам. Ошол жерден ушундай жүрөгүм ооруп ыйлады, ушулбу менин балам деп капа болуп келдим эле, сиз билип атасыз деп. Анан апа сабыр кылып туруңуз деп, анан ошондой бир жылдай убакыт өттү. Ошол апа бир жылга жакын келип кетип, 2 айда 3 айда бир дайым келгенде баягы апанын баласынын мүнөзү өзгөрбөй койду. Анан бир күнү май, ошол бир жылга жакын убакыт болуп калды. Май айы болчу. Мен отпускага кетейин деп жаткам. Келсем эле баягы апа байкуш шашып ушуп келиптир. Бизде эми очередь көп. Балам мени без очередь киргизип койгула деп. Келиң апа, эми эмне болду десем, айланайын, баягы келбейм деген балам келди. Эми ушуну бир көрүп дарылап жардам бериң деп. Апа ушундай кубанып алган, тердеп алган баламды сизге алып келдим деп. Эне деген кандай асыл зат. Макул эне, сиз үчүн көрөйүн деп баласы кирди, көрүп таанышып, анан тамырын кармап көрсөм, оорусу өтүшүп кетиптир. Тамырын кармасам денесине жара чыгып, денелери тешиле баштаптыр, оюлуп. Анан апа мен деген азыр отпускага кетип атам, азыр көрө албайм деп, эненин жүрөгүн ооруткум келген жок. Себеби оор өтүшүп кетиптир, кеч болуп калыптыр жардам бергенге. Мен күздө келейин, жардам берейин апа деп, көңүлүн оорутпай кетиргенге аракет кылдым. Мен 2 айдан кийин отпускада келсем, тиги бала каза болуп калыптыр. Мына бир жыл эненин көзүн ушундай жамгырдай агызып ыйлатты эле, өз өмүрүнө өзү балта чаап, өз тагдырына өзү балта чаап, эненин көз жашынан өзүнө өлүм сурап алды Аллах Тааладан. Ушунчалык эненин жүрөгүн ооруткан экен. Мен ушу көзүм менен көргөн, өзүм уккан окуя ушул. Ошон үчүн эненин көз жашы менен, эненин нараазычылык менен көңүл бөлбөй, маани бербей, тоң моюнду кылбайлы, биздин өмүрүбүздү узарта турган, багыбызды, жолубузду ача турган, бул ушу бизди өстүргөн асыл ата, асыл энелердин батасы, ыраазычылыгы, сөзсүз бата бергенде эле молдо болбош керек. Берген сүтүмө ыраазымын, балам деп ата менен эне ыраазы болсо, сен бу дүйнөдө дагы, акыретте да, бейишке да түшкө турган, себепкер боло турган нерсе бул, ата менен эненин ыраазычылыгы. Менин бүгүнкү айтайын деген оюм ушул болчу. Назар деген эмне? Ушул назардан адамдар ооруп калышы мүмкүн, түрдүү рак дагы болушу мүмкүн, керек болсо башка оору менен да болушу мүмкүн. Ошон үчүн биринчи кезекте ата менен эненин ыраазычылыгын алайлы, батасын алайлы, тирүү болсо. Эгерде өтүп кеткен болсо, ар дайым ушулардын арбайларына багыштап Куран окуп жүрөйлү. Ошондо биз ата эненин ыраазычылыгын тапкан болобуз. Ассаламу алейкум.